Ай. Так, освещение болады, уличное освещение. Жаңғышыларға қойып кетті ал. Ооба. Мынакей Құда қаласа, ені сай жаң қонышу. Қандай жақшы ма? 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 Так. Не болды? Қандай işleriyoruz? Так, опоралар қойылды, ә? Сонымен қалмады. Опоралар қойылды, су тартылды. Канализация даяр, бүтті. 40 үй отоплениясы бүтірдік. 40 үй отоплениясы бүтті. Газды қандай алады? Светасы шықты, аны сізге береріз. Газды алып кеш керек. Так, МЧС бұл жерде бар талапқа жауап береді, қарап қойдыңыз ба? Қарап еметтің, сана бүткенден кейін. Мондай деп жүрбеңіз, мақұл ба? Мені бұттарды чешіп қой, топырақ менен басшылық, Еме денсаулығыңар жақсы болады деп топыраққа бастыршылар. Азы топырақ ешкім баспаса керек, Қытайларда таң қалышты ба? Қырғыздар қиын екен бізден деді бе? Тем бойлы оштықтар. Азыр аябай катуу иштеген чагында келип алыппыз дейт. Ушундай таң калышат. Мынакей урматтуу жетекчилер, көрдүңөрбү жумушту мынакей баардыгы ушул сиздер менен бирдикте жасап атабыз. Баардыгы мынакей. Мы доказали, иштесе болот депчи. Бул жерде жалгыз эле кытайлар иштеген жок. Где-то bir 60га жок, 70ге 30 болуп калдык. 70% биздин өзүбүздүн местный куруучулар, 30% Кытайдан келген куруучулар. Кытайдан келген куруучулар мына монолитин коюп атат, кирпичтерин көтөрдү, болду, и үстүндөгү перекрытиясын, покрытиясын коюп берди. Башка жумуштарын баарын өзүбүздүн эме. Биздин местный усталарыбыз. Түшүнүңөрбү? Намазды тартып чыгаргыла. Теперь бұл жерде 341 үй болып қалды, 341 үй Құда қаласа. 344, 341. 341. Все, давайте. Бала кезде топырақмен басып, түмелі апам раматырға айтчу, еметепчі. Еметіп жүргілі, бұтынғарды чеп чаңға басқыла. Соның болады депчі. Еш қашан болғымыз. Көрдіңіз бі? Шунчалық соның. Бұл жерде газ болады. Газ. Отоплениясы бар, сусу бар, канализациясы бар, светі бар. Барды, как в городе. Шарда қандай болса шундай шарт, условия? Городок болады. Биринчи канализация бар, ысық су, мұздақ су бар, городской. Отопление бар, электричество бар, газ бар. Главное, бардығы. Емеуіз içindегі отопление и тоқменен да сыйт, көмірменен да сыйт. Все условия. Бардық условия. Я. Школа бар. İçinde var. Я. İçinde bu. Жоқ, бұл жағында. Сол сәбек бек тетаңда қаралған. Урматтуу бат-бат басқыла. Урматтуу журналисттер, урматтуу жетекчилер, могу үй бизде 95% бүттү. 95% бүттү. Азыр ичинде киргенде карап көрөсүңөр. Бул жерде биринчи центральный канализация, водопровод, су, ысык суу, муздак суу, отопление, газ, свет. Шаарда кандай шарт болса ошондой. Түшүнүңөр да, аз мынакей, эгер силерди мындай выставкага алып келген жокмун. Өзүңөр көрүп, оюңарды дагы айткыла. Могу мондай болса татынакай болмок, коозураак болмок деген сунушуңар болсо айтышыңар керек. Түшүнүңөр да? Мынакей дагы бир жолу кайталап берейин. Мынакей биринчи канализация бар, су бар, ысык суу, муздак суу бар, газ бар, свет бар, отопление бар. Бардык шарты бар. Кудай кааласа, ноябрдын
Азамат Канбек, ноябрдын 20-ларына Кудай кааласа 200 үйдү тапшырабыз, 250 тапшырабыз ба? 200 да? 200. Ошондо 200 тапшырсак, нар жагында 100 калат экен, Кана көрөлү, бисмилля деп, Могу жерге эме болот да? Ооба. Бисмиллахиррахманиррахим. Мынакей. Бул спальный. Спальный сыяктуу да бул, Бир комната, өздөрү разберутся. Так, могу эме. Ваннасы, мына. Так, аристон турат, мынакей ыстык суумуздакы бар, күзгү бар. Так. Унитаз турат, могу жер дагы терек четин оңдойбуз, Бу жакта вытяжка болуш керек экен. Караш керек. Так, мынакей печке. Могу печкени урматтуу журналисттер, урматтуу коллегалар, берип атсаңар. Могу урматтуу коллегалар. Могу печкени атайын ушундай буржуйка деп коет, мына. Мына жана биздин кичинекей мезгилден эткен, мына атайын көмүргө. Көмүргө бул биринчиден көмүр жакса да болот, экинчиден бул жерде мынакей аристон коюп электрический сызса болот. Анан бул жерде эң эмеси, жана биздин бала кезде ушул жерден чоңойгонбуз го, эсиңердеби? Мына. Бул жерде мына казанды асып, мынакей тамак даярдаса да болот да. Тамак даярдаса болот. Казанды ачып, эме дагы оокат ашың да пышат, үйүң да ысыйт. Ошого атайын ушуну эми конечно чоң казанга айтпайт, бул жерге бир үй бүлөгө 6-7 киши кенен бул жерде оокат пышат. Шорпо бышырсаң болот, аш бышырсаң болот, мынакей. Газын да коюп беребиз, Кудай кааласа. Мына газын кете эмелер менен макулдаштырып, бул жерге коюп беребиз газын. Тартып чыгаргыла экен, урматтуу жетекчилер, урматтуу журналисттер. Бул жерде бүтүп атабы? Сонун экен мынакей. Мына карачы. Эмне дегенди бара? Кеңир болду. Кенен болду. 131 квадрат, Эшиктер да сонун мынакей. Эшиктерин да тартыла, карачы мына. Сонун каст эшиктер. Мына абнар иштерин карагыла, мына кандай кооздук коюлду. Мына ушундай урматтуу журналисттер, урматтуу жетекчилер, баарына жана сностон снос жасадык үйлөрүн баарын. Ошо сноско түшкөн үйлөрдүн баарын ушул жака көчүрөбүз. Мына условиясын жана жогоруда айтып бердим билем. Өзүңөр дагы бир сыра карап тартып, чагылдыргыла мынакей. Бул Энесай жаңы конушу. Биздин ушул биринчи кезекте Көкүмбүй көчөдө, Жумабаева көчөдө, Жопас көчөсүндө, Абдыкадырова, Наваи, то есть биринчи очередь ошол сноско түшкөн үйлөрүн баардыгын алып келип көчүрөбүз. Кудай кааласа бул жерде грандиозный кылып ачылыш кылабыз, буюрса. Бул жактан ошол жогору жактан жетекчилерибиз да келет, чогуу бирдикте ачыш керек. Биз биринчи очередь ушул азыркы бүтүргөн үйлөрүбүздүн качествосуна тапшырып, ушул элдер жалпы кылбаш керек да. Отопление субайт экен, сууң субайт экен, канализацияң иштебейт экен, свет пат өчөт экен деген вопростор болбош керек. Сону кылып керек болсо, азыркы өздөрү жашап аткан үйдөн дагы жакшыраак кылып беришибиз керек. Жакшыраак кылып. Самый деле жакшынакай болду. Мен эми жашап аткан үй бүлөлөрдү көрдүм. Бир соттук үйдө 3-4 семей жашайт. 1 соттук, 1,5 соттук жердечи, бул жерде биз 4 соттуктан бери отурабыз. Мына кыскасы, урматтуу журналисттер, урматтуу жетекчилер, муну тартып чыгаргыла, эл көрсүн, журт көрсүн, эмне жумуш жасап атабыз. Мынакей, Кудай кааласа, ноябрдын 20-сында 200 үйдү тапшырып, новоселие кылабыз. Ага чейин светтерибиз келди, газыбыз келет, асфальт жолдорубуз бүтөт, буюрса, толук 200 үйдү көчүрүп алып келип, ушул жерде жайгаштырабыз. Мына бүгүнкү эртең мененки рейдибиз ушу менен аяктады.
өзүңөр менен бирдикте чогуу келечек базарын курулуш процесси менен баарын таанышып келдик. Ал жерде да Кудай кааласа ушул поздний срок 20-25 ноябрда полностью келечек базарын көчүрүп шаарыбыздын борборунда жайгашкан бир дагы базар калбаш керек. Бардык базарды көчүрүп алып келип ушул жака жайгаштырыш керек. Ошондо эл да тынчыйт, соодагерлер да тынчыйт, шаар да бошоп калат. Пробка да азаят. Так, ошол Кудай кааласа базарды иштеп баштаганга чейин биз мынакей эме УГД жеке жанагы Осмонова жолду 8 тилкели болуп атпайбы, 6 тилке. 6 тилкели ошонун 4 тилкесин объездге беребиз, жолго, объездной жолго. 2 тилкесин ортосунан перегородка коюп, только 2 полоса базарга иштей турган кылыш керек. Түшүндүңүз да? Базардан чыгып, наркы объездге чыкпаш керек. Базардан чыкты, өзүнүн жолунда каттай берет. Сөзсүз тротуар менен болуш керек. Тротуар менен болуш керек. Түшүндүңөр, а? Бул базар боюнча. Теперь могу жерде энесе жаңы конушу боюнча, урматтуу журналисттер, урматтуу коллегалар, мына анча-мынча жанагындай туура эмес жасалып калган, либо силер байкап калган нерселер болсо, силер сөзсүз айтып деп, өзүңөрдүн эмеңер боюнча айтып, карап, замечание берсеңер болот. Анткени биз бир командабыз. Буяка биз бирибизди сындап, же болсо бир могул жерде чатак болуп калыптыр деген келген жокпуз. Бирге барып чогуу келип, аны жасайлы деп келдик. Туурабы? Мынакей азыр чогуу кирип көрдүңөр, ичинде мынакей кириш эшиктен эле эшик мына бронированный эшик, ичинде межкомнатный эшиктер аябай татынакай эшиктер, монтаждары болгон, печкеси коюлду, отоплениясы бар, канализациясы бар, ысык суусу бар, муздак суусу бар, газы бар, свети бар. То есть бардык шарты бар. Алып келип эле жашаш керек болду. Ага чейин мына благоустройство, асфальтын, прожекторлорун баарын коюп бүтөбүз. Дегенде 46 гектар жер, биз 54 дедик эле 46 болуп калды. 46 гектар жердин азыркы могул жерде 341 үй курулуп атат. Монда жер тамдар. Булар где-то бир 20 гектардын ар жак бер жагы, 22-23 гектар. И плюс бир 3 гектар сос объекттери каралган, мектеп, садик, милицияхана, ФАП. Нар жагында дагы бизде 20 гектар жер калып атат, шаарга жакын жагычы. Ал жакты Кудай кааласа, ал жака бийик үйлөрдү, көп кабаттуу үйлөрдү курабыз. Азыр биз могул жерге 20 гектар жерге 340 квартира батырдык, 340 семья. Ал жерге 20 гектарга эгер 9 этаждуу үй кура турган болсок, 6000 үй билеп атат. 6000 квартира болот. Эгер 12 этаж кура турган болсок, 7000 үй билеп атат. Эгер 15 этаж курсак, анда 8,5 үй билеп атат. То есть ошо жагы бизге мындай выгодныйраак дагы, жага шаарга да жакындап калдык. Ошон үчүн шаардын бул жагын буяка алып келип, центриндеги жайгашкан биздин жарандарын баарын көчүрүп алып келебиз. Азыр биз могу менен ушул 341 объект менен булар менен биз бүтүрөбүз. Мына Кулдун компаниясы менен ар жактагы сос объекттерди сүйлөшкөнбүз. Сос объекттер булар куруп берсе, нар жагын Кудай кааласа 20 гектарын өзүбүз курабыз. Өзүбүз куруп элди ушул жакка көчүрүп алып келебиз. Кыскасы, урматтуу коллегалар, ушундай бүгүнкү рейдибиз ушу менен аяктады. Саат мынакей 4төн бери туруп иштеп жүрөбүз. Чоң рахмат. Бүгүн дем алыш күнүнө карабай иштеп атасыңар. Урматтуу жетекчилер, бул баардыгы биздин шаардыктар үчүн, өзүбүз үчүн. Кудай кааласа, дем ала турганда мезгил келет. Азыр жашпыз, голова на месте, акча бар, урматтуу президентибиз, урматтуу генералыбыз болсо бизди дукту берип атат. Иштегиле батыраак, кыймылдагыла деп атат. Жасайлык, куралы, элге жыргалчылык тартуулайлы, элге күлкү тартуулайлы. Так, калган маселелерди баары Кудай кааласа акырындап чечебиз. Дем алганга убакыт келет, балдар. Азыр жашсыңар, энергия бар, күч бар, иштеш керек болот. Түшүндүңөр да? Азыр анда бүгүнкү рейд ушу менен аяктады. Саат 12-де микрорайон Анарда жанагы эсиңердеби? Жана бир келечек балдар чыгармачылык борборунун бир кичке мени
мэр агай bir mikrorayon anarda жашайм, ошо үйүм домдун алдына асфальт жасап бергиле деп айтпады беле. Ошо жерде асфальтын дагы жанагы игральный площадкасы курулуп бүттү. Ошону барып ачып коебуз. Болду, эми бүгүнкү рейд ушу менен аяктадык. Все, по домам. Рахмат чоң.